баарыбыз бирибизди сагынып, баарыбыз сүйүнүчтүү ушундай отурабыз бүгүн. Себеби дегенде Кыргызстанда дайыма той болушун каалайбыз, Кыргызстанда дайыма тынчтык болушун каалайбыз. Ошол Кыргызстанда дайыма молчулук болушун каалайбыз. Сиздерге 2 жашка жана бардык туугандарына ушул бекем сүйүү каалайм. Сүйүү менен ушул жашоо уланат, балдарыңар көп болсун, дайыма эл кызматына жараган, элге жакшылык кылган жаштардан болгула, жакшы балдарды тарбиялагыла. Ушул бүгүн тойго келген бардык адамдардын батасы, ак тилеги, каалоосу бардыгы орундалсын, көп жашагыла. Биз чын дилибизде ушул жерде атайын тойго келгенден кийин ушундай баарын чогултуп аткандан кийин сиздерге чын дилибизден ушул бардык каалоо тилектерибизди айтабыз. Баарыңыздарга, анын ичинде ушул кыргыз элинде эң баштысы тынчтык болсун. Биз тынчтык, туруктуулук, ушул Кыргызстандын өнүгүшү кандай баалуу экенин баарыбыз жакшы сезебиз, жакшы билебиз. Ошондуктан ынтымакта Кыргызстанды өнүктүрө берели. Бардык үй-бүлөлөргө, ушул жерде отурган кыргыз элине дагы жакшылык каалайм. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Чоң рахмат. Депутаттар сүйлөбөй десем, вице-спикердин сөзүнө биз кошулабыз дейт, онда бир кол чаап койсоңуздар. Ибрагим мырза, келиңиз. Урматтуу алыс жакындан келген коноктор, бүгүнкү Мамытбек менен Айдайдын бактысын, кубанычын, сүйүнүчүн тең бөлүшөлү деп баарыбыз келип отурабыз. Мына бүгүн Жалил менен бир туугандай туу болсо дагы тутунган ини болуп калган Жалил менен келин бала, баласы менен келине ак бата алып берейин деген ниетте ак дасторкон жайып отурат. Бата берилгенде Кудайдын кулагы ачылат экен дагы, пайгамбарлар ордуларынан тике туруп, периштелер учуп жүрөт экен. Жалил, келин бала, куда кыйлат. Бүгүнкү силердин үйүңөргө канча адам келип, ак дасторкондардан даам татып, омин деп турган болсо, Илайым ошо берилген баталардын бардыгы 2 жашка кабыл болсун. 2 жаш бактылуу болсун. Бардыгыңыздар тоюңуздар куттуу болсун деп, эмики жылы 5 тоюңарды дагы чоң өткөрөлү. Айбара келди. Эми буяктан элдин баарына кичпейил болуп, аксакал болуп сиз сүйлөп коюңуз кимдерге, келиңиз. Аксакал деп тамада баягы сөз берип атканда ойлондук. Депутаттар десеңиз, биз депутатпызбы, депутат эмеспизби? Анан бактылуу депутаттар экенбиз. Урматтуу туугандар, себеби бул тарыхка жазыла турган депутаттарбыз. Ар ким ар нерсе деп атат. Бүгүн фактически биз депутаттарбыз. Бул бир. Экинчиси, бул жерде депутаттардан эмес, Жалилдин агалары, Жагылдын достору, Жалилдин инилери утабыз. Жалилди мен сени эч ким билбесе керек, фазыл досум ошол жерде жүрөт баягы кызматты кылып. Балам атаң жаш келгенде сендей красавчик эле, бирок көзү чоңураак эле. Шаарга келип, бизнес кылып, бутуна туруп, мамлекеттик кызматта иштеп, ошондо өзү бир тилек кылып бизге дайым чогуу отурганда айтчу эле. Менин балдарым чоңойсо, аларга билим берем, тарбиядан чыккан. Аларды мен окутамын. Себеби биз айыл жеринде окуп, айыл жеринде билим алып, биз кыйналдык эле. Бирок мен биринчи өкүтүүчү балдарыма билим беришим керек. Балдарымды жакшы бир мамлекетке кызмат кылса экен деп бир тилек кылат эле. Кудайым, мен ошол күнү мен сен иштеген жериңди билип атам, бир күнү сурадым. Атаңдын бүгүнкү ошо тилектердин бири бүгүн орундалып атат деп мен ишенип атам да, ушу бүгүн көрүп атам. Сенен сураныч. Ата менен энени урматтаган бала эч качан жаман болбойт. Ата менен энени сыйлаган адам эч качан жаман болбойт. Мен ушу келин экөөңүздөрдөн суранып кетер элем. Ата энени сыйлагыла. Ата энеден жакшы патан алгыла. Ата энеден эч качан эч ким ашыкча балага жакшылык тилеп, балага өмүр тилеп, балам жакшы өсүп, элге кызмат кылса экен деп эч ким пата бербейт. Булар тирүү күнү силерге пата берет. Ошон үчүн мен силерге ошону каалап кетем.
Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу бүгүнкү тойлун коноктору, урматтуу Жалеке жеңе, кудайлар. Чындыгында биз үчүн өзгөчө күн болуп атат. Жалекем өзү айткандай 55-ке чыгып мына биринчи тойду адам келбесең болбойт, баардыгы ушу келтирип койду бuyакачы. Жалеке, биринчиден жеңе тойлор кут болсун. 1000 жылдык кудалардан болгула. Өзүбүздө баягы түштүктө айткандай ширин кудалардан болгула. Ушу тойлор улана берсин. Ал эми жаштарга эмне деп айтарым? Урматтуу жаштар, келечек силердики. Бүгүн жаштар бизде эмес, силер прогрессивдүү, креативдүү, аябай башка эч качан кайтпагыла. Негизинен айткым келет, ушунун баардыгын кылыш үчүн, максат оюңарга жетиш үчүн силерге Алла Таалам чын денсаулык берсин. Бактылуу болуңар, чоң рахмат. Айтылган сөздөр кабыл болсун. Баарыңыздарга каршылыгыбызды билдиребиз. Кошумча айта тургандар бар балалар. Аны эмесе бир жылмайып коюңуздар, сүрөткө тартып алып, андан соң бийлеп беребиз, келиңиз. Келиңиз. Бир жылмайып коюңуздар. Баш болгон жамаат баарыңыздар чоо. Экинчи стол сахнага чыгып бериңиздер. Тоймут Болжам колдоп тосуңуздар. Ассаламу алейкум агалар. Сүйүктүү замандаштар, көрүңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Артайдын күбөлөрү, урматтуу Жалеке жеңе, бүгүн сүйүнүп калган турасыздар. Ушул оолуңуздарды үйлөп, элден батал бир элде ушунча элдин башын чогултуп турасыздар. Ушу сүйүнүчүңүздөр кут болсун, сиздердин үйүңүздөрдө дайыма ушундай жакшы күндөр болсун. Биз ушу жашыгыңыздарга күбө бололу. Эки жаш кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Ушу эки тарапты бирдей сыйлаган бактылуу, үлгүлүү үй-бүлөлөрдөн болгула. Ал эми ушу жерде тойдо жалпы отурган тойдун коноктору сиздердин үйүңүздөрдө дагы дайыма ушундай жакшы күндөр болсун. Мамлекетибиз тынч болсун, өнүгө өссүн. Ар бир үйдө дайыма ушундай жакшылыктар болсун. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Рахматыңызды билдиребиз. Саламатсыздарбы, тойлансын. Биринчи жакшы күн. Алдар бактылуу талай болсун. Силерди сүйүткөн кыргыздар жакшы. Уулдардан, кыздардан болсун, үй-бүлөлөр болсун. Эми көбүсү эртеңгиси дүйнөдөн тойда болуп барышты. Кудаларга дагы бакап менен куда болуп турбайсыздар. Бакап менен досук менен жакшы. Кудалык 1000 жылдык болсун, ынтымак болсун, кыргыз элинде тынччылык болсун. Ар дайым ушул жерде отурган коноктордун үйүндө да катталуу болсун. Рахмат. Сизге рахмат. Келиңиз ага. Урматтуу туугандар, мына Ош жергесинде Ақтөөнүн арды жарылып дегендей той уланып, аябай жакшы жөрөлгөлөр уланып атат экен. Мына чыкмышкудун алдында дегендей эски жылды узатып жатып, менин жалил досум Аяшым ниет кылып койгон экен, уулубузду үйлөп, үйүнө келин киргизип дегендей баарыбызды чакырып, алыстан жууктан чакырып, жакшылыкка коюп, Актөбө конусалып Актөбө берип атат. Ушу эки жашыбыз бактылуу болсун. Мына Жалил Атамбаевди бүт баары билет, абдан элге кызмат кылган, элге эмгеги сиңген, эң негизгиси
эмгеги менен элин багып келген жигитибиз, намыстуу жигитибиз. Мына уулубуз дагы ушу атасынын жолун жолдоп, намыскөй, эл баккан, журт баккан азаматтардан